Саламатсыздар достор. Бүгүн биз Папа с прицепом же болбосо Жалгыз бой ата деген кино тасманы көргөнү келдик. Башкы режиссер Азимхан Рахатов экинчи долбоор экен. Ошондуктан аз көрөлү кандай тасма чыгыптыр, элдер эмне дейт экен. Достор, дагы бир жакшы жаңылык, биз силерге конкурс уюштуруп жатабыз. Кандай десеңиздер, ушул берүүдө 3 сүрөт катылган. Кайсыл сүрөттөр экенин комментарийге жазсаңыздар, бизден жакшы силерге белек этномедиада каалаган киноңорду көрө аласыңар. Ошондуктан биринчи 5 адам комментарийге жазса, убактысын карайбызда, бир жумадан кийин биз силерге жыйынтык чыгарып, ошол 5 жеңген адамга белек беребиз. Ошондуктан чамдангыла, бир дагы секундасын өткөрбөй көргүлө. Кеттик анда эмесе. Бир суроо. Аял киши күйөөсүн кантип миллионер кылат? Азыраак өзүнө сарптап болду. Экономия кылса эле эркек байып кетет го дейм. Көп мээсин жебей, жакшы тамагын жасап берип, көңүлүн көтөрүп, мотивация берип миллионер кылат. Мен негизи үйлөнө элекмин. Өзүңөр көрүп аткандай, пока миллионер боло элекмин. Анан миллионер болгондорду болсо, эми ошо эң негизгиси дух берип туруш керек го. Айылда жана уйлар болот го, мындай эл эмне дейт, кандай дейт деп заборлорду ашып, огороддорду талкалап, картошка, чөп жеп, ач болуп кирсе, ошактан артынан камчы болуп, артынан чаап турса, элге мындай жаман көрүнүшү мүмкүн чаап кылып аткандай, бирок ал көөсү үчүн бул эң жакшы мотивация. Ошон үчүн ар бир эркектин ошондой камчы болуп турган, бирок сүйүп турган жубайы болуш керек. Аял киши эркекти кантип миллионер кылат? Жакшы суроо экен бул. Билбейм, азыр мен аялыман сурап көрүш керек экен ушуну. Акырынан келип атабыз. Бирок кээде аял киши көп корот ийет, кээде сактайт. Өтө сонун суроо экен, бирок оор суроо экен. Муну каяктан ойлонуң эле мындай суроону? Көп китеп окугам да. Аял киши күйөөсүн кантип миллионер кылат? Менин оюмча просто эле күйөөсүнө дух берип туруш керек. Дух берип, поддержка, артынан жөлөк таяк болуп турса эле любой эркек тоону оңторсат. Бирок суроонун жообу мындай болчу, миллиардер кишини миллионер кылат аял киши. Ушундай юмор беле. Силер жарып атпсыңар, стендапка келгиле бизге. Жакшы экен, жакшы экен. Эми суроо, кино кандай болот деп ойлоп атасыз? Азимхан байкени тааныйсыз дегеле, кандай ойдо? Жакшы кино болот деп ойлойм. Анткени мындай жанрлар дайыма жакшы чыгат. Атасы менен баласынын, энесинин мамилеси бардыгына кызык жана драма болот го дейм. Ошондой күтүүдөм. Встречайте следующего участника. Рахатов Азимхан, город Бишкек. Алейкум салам, кандай? Жакшы. Ушунча кишини чогулттуңар, кино тарттыңар, сезимдер кандай болот? Сезимдер эң сонун буюрса. Съемка башталганда чөтө бэкстейджге келбей койдуңар анан. Покодук, этномедиа уже. Зазвезделиздеби? Биздин биринчи кинодан кийин уже буларга баш керек, барбаш керек деген. Улу. Что вы как совы себя ведете? Давайте дальше. Киноңуз жөнүндө айтып кетсеңиз, дегеле эмне маалымат бере аласыз? Кино бул биринчи иретте, очередте бул эме жөнүндө романтикалык комедия. Азыр биздин жаш өспүрүмдөр, Акылай менен Малин аудиториясы бул 16+ да. 16+ тилекке каршы Голливудтардын кинолорун көрүп атат, аларга башкача идеология келип атат. Ошондуктан ошол идеология болбош үчүн биз кыргыз кино азыр биздин жаш өспүрүмдөргө деп романтикалык комедия тарттык да. Анткени бар эле келин, такси, кайнене, өзүбүздүн бар эркектер үчүн сыяктуу улуу муңга отпойбу. Мынтында биз мындай жаштарга арнап тамашалары дагы өтө замудрённый эмес. Жеңил желпиндей, жумшак өтө кайфово кете берет буюрса. Мана эң сонун, бирок баш айланып турат. Сиз байкасак ырдап атасыз, клипте тартып атасыз, кинода тартып атасыз, кантип жетишип атасыз? Ырды ушул кинолорго ырдап атам, саундтрек. Кинодон киного эле. Ортосунда бир ыр жаздым, болбогон, бирок ушу кинодон киного эле саундтрек жазып атабыз буюрса. Бул тасманын сценарийин окуганда дегеле өзүңүзгө мындай эмнеси менен кызыктырып, кой, тарталы, сонун болот деп мындай ой келди. Өзүм жөнүндө. Мен Тамаша. Биринчи проект тартканда дагы балдар ушундай айтышты эле, өзүң жөнүндө кино тартасың. Экинчи проектте Отец прицепом деп аны дагы ошого теңип атышат да, бирок чынында Азимхан көп проект жазган, анан ошонун ичинен жалаң актуалдуу. Биз баягы үй бүлө жөнүндө көбүнчө тартып атпайбызбы? Муну да ошо үй бүлө, анан жаш үй бүлөлөргө ушундай жагымдуу болсун деп тарттык.
ошол жаштарга деп арнаптырсыңар. Ошол үчүн менин оюмча орус тилде. Жок, бул деген аталышы мама с прицепом деп коет да. Кыргызча айтпайт да, жок. Жашоодо аталышы. Мама, она же мама с прицепом, это же мать с прицепом. Ошол болбосун деп эркектерге бул жүктү таштадык. Ошондо папа с прицепом болуп калды. Бирок өзүңөр көрдүңөр, манастын алдында жалгыз бой ата деп турат. Жалгыз бой ата мен силерге еще куйруктуу ата деп жөнөт экен. Жакшы. Ошо анан бирок папа с прицепом. Бул кино орус тилде, кыргыз тилде, көбүнчө кыргыз тилде, анан англис тилине кетет. 3 тилде бар. Жакшы, өтө сонун. Ушул өтө сонун тасманын идеясы кимге келди? Идеясы эми бул чынын айтканда мындай кино көп. Дүйнө жүзүндө мындай кино көп. Бирок идея мага таандык. Отуруп жазып, анан өзүмдүн продюсер 2 байкем бар, ошол байкелерге сунуштап, алар аябай ушул идеяны жактырышты. Кудай буйрса, мартта биздин мелодрамалык чыгат. Ал жак только мелодрамалык, сүйүү. Жөн эле ыйлайбыз. Барып. Билбейм, ал мелодрама деген ыйлабайт да. Мүмкүн ыйлашы мүмкүн. Бирөө өзүн көрүп ыйлашы мүмкүн, бирөө ыйлабашы мүмкүн. То есть по-разному. Билбейм, мен биз монтип тартпайбыз, могу яны ыйлатабыз, а маяда жанагы айхандырын койсок, всё касса кетти, жок. Андай максат койбойбуз биз мындай кино жакшы болсун деген ниет. Жакшы болсок, элге эсте калып, сиңип эң башкы максат ошол болчу. Ооба, эми Аллах ыраазы болгон, эл ыраазы болгон, элге жакшылык жеткирген кинолордон болсун деген ниетибиз бар. Жалгыз бой ата проекти сиз үчүн неси менен эсте калды? Жалгыз бой атасы эң эле съемка баштаганда баягы жайдын Саратанында баштаганбыз. Июль айында аябай ысып, аябай оор болду. Баягы жаңы актер, блогер актерлорду тарткандыктан алар менен биринчи күн аябай иштеш кыйын болду. Алар көнбөй, биринчи күнү нюанстар болгон. Бири-бириңерге көнүшкүчө деген. Ооба, команда менен, именно съемочный команда менен иштеген эмес. Баягы кызыбыз Акылай. Биринчи күнү ушундай бир кызыктуу окуялар болгон, эми алар өтүп кетти. Акыркы суроом. Биринчи тасмаңар эме болчу, эмне эле бар эркектер үчүндөн салыштырмалуу акча каражат канча кетти? Ошондо көппү, экөө теңби? Ровно бирдей. Бирдей кетти. Менин санда жакшы кино күтөбүз. Этно медиа, салам, чоң рахмат, Сыйынбайке атележе, барыңарга. Апа ата. Рахмат. Тима, кстати, насчет мусора. Ты что койгочу, пожалуйста. Күн сайын турат, мен ошону карап өтүп кетем. Айка, сейчас я выйду по пути, брошу. Я сейчас вижу, где ошону кече айткансың. Можно же просто взять и штаб салган, можно же? Хорош. Сейчас чай, тупой, покушай. Flower. Цветошка. Белый көзді баратамын жылдан жылға. Апаң сағындың ба? Апаң қайдан жылқы да? Мына саға бір кино көргендей болып. No, it's not a course, it's about restaurant. What? Restaurant. Картошка, берите ребенка, пожалуйста. Какая картошка? Извините, кызым, это не твоя мама, это Сегодня- молния. Акылайга мен биринчи жолу чалганда Алмаз подойдем. Мен рабочий мякты деле. Рабочий, все, кеттик кино жөнүндө. Бул кино негизи биздин жашоодо мама с прицепом дегендер эми көп, таарынбаңыздар. Бул бирок чындык да. Анан ошонун обраткасы, точнее, ата-энелер атасы кандай жагдайда болот эгерде кызы баласы менен жалгыз калса, ошол нерсени чагылдырган кинодо. Анан албетте баягы биринчи сүйүүгө биз ар бирибиз татыктуубуз, ошого жетишибиз керек деген ар бир ойдо калып калат. Анан барыңыздар биринчи сүйүүңүзгө жетиңиздер, анан ата-энелер балдарыңыздарды жалгыз калтырбаңыздар. Ал үйчү сөздөр болду. Рахмат. Чоң рахмат. Кино абдан сонун болуптур, жакшы тартылыптыр. Рахмат ушу жигиттерге. Ушундай кыргыздын кинолорун тартып,
кыргыздын тармактарына да ушуну жаратып аткан. Чоң рахмат. Кино бизге аябай жакты. Премьерасына туш болгонума аябай кубанычтамын. Аябай романтичный, жакшы болуптур. Актерлордун ойногону жакты, сценарий аябай жакты. Анан юмору дагы өзүнчө ошо бир төп келиштирди да өзүнө. Аябай жакшы эмоция алдык. Чоң рахмат. Кино боюнча бул Азимхан досум болот. Азимхан колдоп келдик. Бул баягындай кандай десем, мен өзүм жеке оюм айта кетсем, кино жакшы. Баягындай мындай чуть-чуть орус контингент немеге мындай деметилген ак неме деп койчу эле. Ошол жака неме кылыптыр да, кичине пасыл жазап баягындай. Эми Кудай бурса кино актап өзүнө жакшы болсун, берекелүү болсун кино. А так бардына сунуштайбыз. Фильм очень легкий. Я ожидала, что вот обычно, да, в комедийных фильмах даже, любой сюжетный, есть такой момент, где грустно становится. Но, к моему удивлению, весь фильм прошел очень легко, очень весело. Мы от души посмеялись. Актеры просто топ. Вообще шикарно. Всем советуйте. Всем советую. Много потеряете, если не придете на фильм. Негизи мен бул киного оператордун ассистенти болуп иштегем. Аябай сонун менин экинчи кином болду иштеген. Жылысбек байке менен, Эрмек байке менен, Азимхан байкелер менен иштешкен аябай жакты. Көрүңүздөр, сиздерге да сунуштайм. Этномедиага катталыңыздар. Үзбөй көрүп туруңуздар. Жакында дагы кинолордун премьерасын көрөсүздөр. Жалгыз сиз айттыңыз да этномедиа жөнүндө, рахмат. Этномедианын онлайнда көрсөңүз да болот, офлайнда көрсөңүз да болот. Мен катталдым. Всё, чоң рахмат. Бул кичинекей актрисаны кайдан таптыңар, кантип жол? Бул бизге экинчи режиссер Нургыдыжы айтты. Ушундай кыз бар деп анан көрүп көргүлө депчи. Анан көрүп эле аябай жактырдык. Бул актрисанын кичинекей Арукенин бир тууган байкеси Салам Европада башкы ролдо ойногон. Булар үй бүлөсү менен мыкты актрисалар, актерлор, актрисалар. Ошо негизи кинодо эми жаш балдар менен иштеш өтө кыйын. Ооба, өтө оор. Анан бул кызды байкасак өтө таланттуу кыз экен да. Булар кимдер? Бул сиз, бул мен, а бул Айкачым, а бул биздин кафемиз. Биз ата-энесине еще мынтип оттук да, жазгыла эже бүгүн саат 9-да алып барып беребиз дейбиз дагы. Анан түнкү саат таңкыда 4-тө 5-те алып барып берип оттук. Ошого чейин багы чыдап, кинодо кечки сценалар көп. Мунун бардыгы 9-да 10-да эмес, булар под утро тартылган. Таң атып атканда тартылган да, мындай. Эймин таң атат деп аткандан біз уктап 2 сааттан кайра тартып оттук. Мына достор, берүүбүз аягына келди, кинону көрүп бүттүк. Сонун комедия болуптур. Үй бүлөлүк комедия эң башкысы. 18 январдан баштап бүткүл Бишкек шаарындагы кинотеатрлардан болот. Мына достор, силерге дагы жакшы мүмкүнчүлүк. Кийинки чыгарылыш Разбой 2 кинотасмасына барабыз. Ошол жерге кимде ким актерго, тартуучу топко суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазып койгула ушул видеонун астында. Ошол сурооңузду биз жакшысын тандап, ошол Разбой 2 тасмасынын жаратуучуларына беребиз. Ошондуктан жакшы комментарийлер жаза бергиле. Силер менен мен Бакыт Адамалиев, көрүшкөнчө.